Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, урматтуу катышуучулар. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушу энергетика тармагына бөлүп кетким келет. Жана слайд-шоудо бардыңыздар көрдүңүздөр. 70% Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергия население колдонот экен, 30%-ин өндүрүш колдонот экен. Муну менен эмнени айткым келет? Сиздер жана айтып атасыздар, алтын комбинаттарды, тоо кен тармагын деп атасыңар, айыл чарбасын деп атасыңар, жеңил өнөр жайын деп атасыңар. Ошонун баарын өнүктүрүш үчүн электр энергия керек. Электр энергия болбосо өнүгүү жок. Ошол себептен мен чоң жана слайд-шоудо көрсөтүлгөн чоң долбоорлорду айттыңар. Камбарата бирден баштадыңыздар, Сары жасты айттыңыздар, андан кийинкилерди айтып атасыздар. Эң аягында Каракөл КЭСи жөнүндө сөз болду. 25 миллион долларлык 2 жылда бүтө турган 18 мегаваттык жылына 110 миллион киловатт саат өндүрүлө турган КЭС жөнүндө сөз болду да. Ал КЭС мамлекеттик фонд госимуществонун курамында турганына 100%-дыгы 10 жылдан ашып кетти. 2010 жылы аны Чакан КЭСтин курамынан фондко дивидендтердин эсебинен өткөрүп берип сашкан 46 миллион сомго баалап туруп. Бүгүнкү күнгө чейин 8,5 гектар кызыл китеп, Минюсттун свидетельствосы, анан печатынан башка эчтекеси жок. Анан эми мындай долбоорлорду Кыргызстанда биздин ички инвесторлордун күчү менен салса болот. Мен сиздерди терең ишендирип кете алам. Менчелик Чакан КЭСтерди куруу боюнча Кыргызстанда жон терим менен сезип, бүт ачуу таттуусун көргөн киши болбосо керек. Ошон үчүн өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп койгум келет да, анан сунуш киргизет элем. Бүгүнкү күндө тез арада абдан ыкчам кыска мөөнөт ичинде Чакан КЭСтерди өнүктүрүү үчүн эң биринчи мамлекет тарабынан тариф коюлуп берилиш керек. Бүгүн тариф маселеси чечиле элек. Экинчи маселе улуттук энергия холдинг тарабынан 100% кепилдик менен өндүрүлгөн электр энергияны сатып алуулуш керек. Мамлекеттен башка сиздерден эчтекенин кереги жок. Кепилдик бербей эле койгула. Мамлекетке биз ишкерлер өзүбүз кепилдик коюп, ошол эле Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан болобу, ошол эле Евразийский банк өнүктүрүү банкынан болобу, же башка финансылык уюмдардан кредиттерди алып, 1 жылдын ичинде салса болот Чакан КЭСтерди. 1 эле жыл. Камбарата бирди салыш үчүн ондогон жылдар келет. Ондогон жылдар керек. Анан эң негизгиси мамлекеттин бир тиын акчасы кетпейт. Бүт рисктин баарын биз алабыз мойнубузга. Эртең күйө турган болсок биз күйөбүз. Бирок мамлекет биз бизнесмендер күйөлү деп бизнес кылбайбыз. Ошон үчүн 2018 жылы курулган 2020 жылга чейин мен курган 2 КЭС 2 жылда банктын мамлекеттик банктан, айыл банктан алган кредиттин пайызы үстөк пайызы 500 миң долларды түзүп кеткен. Бүгүнкү күндө ошону мен төлөгөнгө аргас болуп атам. Ошол себептен жанагы энергиянын кайра жалалуу булактары деген мыйзамга сиз менен урматтуу Садыр Нуркожоевич быйыл январь айынын этегинде жолукканда эмне керек деп сурадыңыз эле, мен айттым эле, өзгөртүп токтоосуз киргизиш керек десем, сунушуңузду бериңиз дедилиңиз эле. Мен Министерство энергетика ошол февраль айында эле бергем. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе чечилбейт. Сунушумду да бергем. Кандай кылып өзгөртүш керек экен? Жооп берип коеюн ошого. Мына бизнесмен Рахат Ирсалиев туура айтты. Мен октябрь айларында келгенден кийин эле ушу ноябрь, декабрь айларында ошол мезгилдеги министрди чакырып Рахат Ирсалиев менен көздөштүргөнмүн. Келишимди түз, жеке Чакан КЭСтерден биз мамлекет сатып алгыдай бололу деп Рахат Ирсалиев 3 жылдан бери Чакан КЭСтерден 3 салып алып, бирок мамлекет албайт, линияга кошпойт, сатып албайт, эчтеке кылбайт. Анан бул айласы жок, биткоиндарды коюп алып, ошо менен иштеп жүргөнүн билет элем. Мен келип эле тапшырма бергем министрге. Келишимди түз, 2 сом 90 тыйындан булардан сатып алалы деп. Ошол мезгилде бизде экспорт, импорт 2 сом 90, азыр 2 сом 70тен келишим түзүп атабыз. Макул деп туруп, 1 ай 2 ай өткөндөн кийин мен сурасам мурдагы министрден. Болду, келишим түздүк, бүттү, чечилди ал маселе деген, Чакан КЭСтер менен деген. Ошо ойдон мен чечилди го деп жүргөнмүн. Өткөндө мындан канча бир 15 күн мурун, сизге 1 ай мурун чалып, чечилди беле десем, жок дейт, чечилген жок дейт. Мен кайра мурдагы министрди айттым. Эмне чечкен жоксуң сен? Чечилди деп мага далаш этпедиң беле? Десем, чечилген деп дагы калпайт. Мына
министрдин алмашкан себебинин бир себеби ушул болду. Бир себеби ушул болду да. Эгерде биз мамлекет чакан кестерден салган бизнесмендерден электр энергиясын сатып алып башка жака сатып берип турбасак, булар кантип бизде кес өнүгөт? Ким салат малы кестерди? Ким салат? Кайсы бизнесмен өнүгөт ошого? Кызыгат. Кызыкпайт да. Или мамлекет линияга кошпосо булардыкын. Тетиги суу агып аткан жерге салып алып анан кийин мына биткоинди обеспечивать этип отурат мынакей. Ошондуктан мына бүгүн да келип сурадым, бүттү беле же бүткөн жок беле деп. Бүткөн деп мага далашт эткен мурдагы министр. Азыр бүгүнкү министр барбы? Орун басар экен, 5-нчи күнгө чейин силерге мөөнөт. 5-нчи күнү саат 17:00-дө Рахат Ирсалиевди жетелеп алып чогуу келесиңер, келишим, баасын сүйлөшөсүңөр. Бүгүнкү канчадан импорт кылып атабыз биз. Ошону менен келишим түзүп, маселесин 100% чечип келип 17:00-дө далашт этесиңер 5-нчи күнү. 2 күн срок силерге. Эгерде чече албасаңар 2 күнгө чейин чечилбей дагы ушундай бир созуп, бюрократия кылсаңар, саботаж кыла турган болсоңор, толук жетекчилигиңер арыз менен келгиле анда. Эми мындан ары ушундай саботаж кылып, аткарбай, указдарды аткарбай, мыйзамдарды аткарбай, ушундай бюрократия менен заниматься этсеңер, жөн эле кызматтан кетпейсиңер. Анда камалып кетесиңер. Мына мен бүткүл бизнесмендердин, бүткүл элдин алдында айтып коеюн. Мындан ары бюрократизм деген болбош керек. Эгерде ушул күнгө чейин, биз бийликке келгенге чейин бизнесмендерди силер чуркатып жүргөн болсоңор артыңардан, министрлер, мейли ким болбосун мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары силер чуркашыңар керек булардын аркасынан. Чуркап барып, кел сал, мына сага условия түзүп берейин деп турушуңар керек. Антпесек биз мамлекетти көтөрө албайбыз, өнүктүрө албайбыз. Мына дагы деле айлап жылдап бүтпөй жаткан кагаздар бар министрликтерде. Согласование жиберген кагаздар айлап жылдап жатат мына. 1 ай 2 айлап жатып атат мына кеш. Ошондуктан иштегиле, тез иштегиле, мына бизнесмендерди коргогула, условияларды түзүп бергиле, аркасынан силер чуркагыла эми. Заман өзгөрдү эми. Эми жаңы заман менен кетели. Эски заманды унуткула. Аркаңардан 1 күн 2 күн чуркатып койсо, барып чуркап барып туруп пара бере салат. 10 миң деген, 20 миң деген, миллиондогон долларларды бере салат деген психологиядан кеткиле андан. 5-нчи күнү бүтөт.